балам менен ушул жерде жашайм. Ушул жерде тамак жейбиз, ушул жерге жатабыз. Кээде продуктудан кыйналабыз, азыр продуктудан кыйналып атабыз. Балдарымды ушул жерге киринтем. Болгон ушундан менен азыр чай берем балдарыма. Продукту калбай калган. Биздин бул жолку каарманыбыз турмушта көп запкы көргөнүн айтат. 3 балалуу жалгыз бой эне учурда шаар четиндеги мына уул ным тарткан жапыз үйлөрдүн биринде күн кечирет. Нурзат Бейшееванын балдарынын улуусу 1-класста окуса, кенжеси 11 айлык. Курбумдун инисине турмушка чыгып бактылуу боло алган жокмун. Жолдошумду ойношу менен төшөктө кармап алгам дейт. 3 балалуу эне бул видеодо өз башынан өткөргөн күндөрүн эстеп айтып берди. Колумда кичинекей 11 айлык балам бар. Эч жерге жумушка албайт. Барып иштейин десем, колум кыска. Андан тышкары 2 балам бар. 2 баламды да караш керек. Кичине тентегирээк экөө. Эч жерде иштей албайм. Bir gana эле пособие алам, 2400 сом. Мен Бейшеева Нурсатмын. Өзүм Ысык-Көл областында туулгам. Күйөөм Баткендик. Жолдошуңуз Баткендик, сиз Көлдүк. Экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар? Ошо таанышканыңыздан Мен кайнежем экөөбүз подружка болчубуз. Ошо кайнежем аркылуу тапкам. Ушу үйлөндүрүп кой деп анан ушу кайнежем тапкан да. Мен жакын досум бар деди. Мен бир тууган экөөсү болсо мен бармак эмесмин. Лейлекте үйлөндүк. Ошока чакырып барып мени. Лейлекте никебиз кыйылып келди. Лейлектен Бишкекке көчүп келдик. Боюмда бар болчу 8 ай. Анан мен сосед алдында иш кыла алчу эмесмин да, соседтикине кетип калдым. Сосед чакырып, ал жерден чай ичип атканбыз. Анан келсем, эме болуп калды. Күйөөм ачпайт да эшиктичи. Үйгө соседтикине барып, анан кайра келдим. Чай ичип бүтүп алып, үйгө келсем, үйдө эшигин ачпайт. Ачпай аткандан тиги дос баласы чыгып мен жүр тияка бас, жүр аяш, жүр тияка эшикке чыгып келели деди. Мен эмнеге эшикке чыкмак элем дедим. Мен кайра эшик такылсын, жок ачпады. Да эшикти ачып жүрүп кирсем, мен ошо күндөшүм жатыптыр. Анан төшөктү ачып эле эмесем, ал эметип шымын кие албай калган да. Анан кие албай калып эле мен жаман акыбалда болдум, бирок действительно жаман акыбалда болосуз деп айке. Мен айттым, мейли мунун билбейм деп эле эметсем, чаабийди да байке. Мен жакка чапкан. Анан чаабийип эле мен да боюңда болгондон кийин эчтеке кыла албайт экенсиң. Анан эшикке чыктым. Кайра кирип, кызга асыл кыздын чачын жулдум. Боюмда бардым. Анан мен Атабекке айттым да, ушунун кылганын баарын айтам деп милиция чакырдык. Анан милицияга бат эле келди да. Милиция келип, анан экөөбүздү сураштырып, анан Атабекти алып кетти. Жолдошуңуз? Алып кетти. Бирок бул кылганың туура эмес деп. Ал кыз да заматта жоголуп кетти да, каягына кетти билбейм. Мен ол дос баласы да качып жоголду. Анан ошентип менен 1-2 күн жүрдүм, анан Көлдү көздөй качтым. Мен дагычы кой кетейин деп. Ниеттенип жүрүп автобуска отурдум, кеттим. Баратып, ошо жолдо төрөгөмдө улуу баламды боз тери деген айылда төрөдүм. Ошондо жолдошуңуздан качып кетти? Жолдо качып баратып, ошо тээген автобус менен көлгө өзүмдүн жериме жетпей калгамда, боз тери деген айылда ошо биринчи баламды жарык дүйнөгө алып келгем. Эгиз эле, бирөөсү чарчап калган. Боз теринин больницасында тяжелый деп жаттым, ичим тышман разрыв болуп, кыйналып жаттым да өзүмчү. Жолдошуңуз телефон чалып? Жок, эчтеке чалган жок жолдошум. Чалган жок. Ошо жерде соседтер айтыптыр, бул көлгө кеткен, кийимдерин көтөрүп алып десе, анан барып келди. Төрөгөн балаңыздын бирөөсү чарчап калган. Бирөөсү чарчап калды. Бирөөсү тирүү, бирөөсү чарчап калды.
Анан чарчап эме кылгандан кийин кайненем барды. Менде эн ата жок негизичи. Мен ошо кемпир үчүн кайра мейли болду. Кайненеңиз сизден кечирим сурап барабы? Кечирим сурап барды. Кой, андай кылба Нурзат. Бар энең жок, атаң жок, сага биз атабыз, сага биз энебиз деди. Ана мейличи деп келдим. Сиз кайра кечирдиңиз. Күйөөмдүн баягы эметкенин баарын кечирип, эрке күндөрүндө эстебейин деп, кайра баламды эми кичинекей баланы атасыз калтырамбы, ансыз деле бирөөсү чарчап калды деп, анан кайра жашадым. Кайненемдин да сөзүнө кирдим, кой. Кийин деле мен ушу эркек баладын улуу болгондон ушу кайненедей болом деп кечирдим да. Каарманыбыз жолдошум менен канча ирет элдешсек да, ал көзүмө чөп салганын токтоткон жок дейт. Төрөтканадан алып кеткенден кийин биз Кант шаарына келдик. Кант шаарына келсек, малчы таапты. Өзүм жердеш жагым экен, Ысык көлдүк экен, Казайыны чабан. Ошондо чабан болуп бардыңыз. Чабан болуп бардык. Мал багып жүрдүк ал жерде. Үндүк карадык, мал бактык, анан ошентип жүрүп ал жерден да качты. Бир 3 жыл жашагандан кийин экинчи балам төрөлдү. 3 жыл жашадык да ал жерде. Экинчи балам төрөлдү. Анан ал байкеге айтты, мен 20 000 сом бериңиз мага деди. Мейли деп. Жолдошуңуз айтты 20 000. Ооба, 20 000 сом бериңиз деди. Эмне үчүн айтты 20 000 сом бериңиз? Мен жолдошум айткан, мен продукт алып келейин. Продуктубуз калбай калды, анан шейшеп шүйшөп кийим алалы деди. Мейли деп, анан ошол мал сарайдын кожоюну да сиздер менен чогуу ошол жерде турчу беле? Жок, ал байке Бишкек шаарында келип кетип турчу, сиздерге? Келип кетип турчу. Анан ал байке сразу эле чөнтөгүнө санап 20 000 сом берди. Мен барып келе калайын, Нурзат сен туруп тур, балдарды кара деди. Кыш, уже январь айы. Ошо январда кетти баягы акчаны алып алып 20 000-ди. Телефонду да көтөрүп кетти. Бир аздан кийин ошо бизге жакыныраак бир 15 мүнөттүк жолго бассак бир сарай бар эле. Анан ага барып мен телефон чалсам, мындай номер несуществует болуп калыптыр. Жолдошуңузга чалып атасыз? Ооба, мен жолдошума чалып атам да, кайра качан келет, кечкирип баратат. Анан жолдошума чалсам несуществует болуп калды. Ээн талаада жашайбыз да. Анан чөйлөр да бар. Анан ошентип кечинде Кудай деп эшиктерди илип, малды деле эметкен жокмун, чала бучук тейлеп эле жатып алдым. Анан эртеси келет деп, эртеси жок. Анан 2 күн өттү, 2 күндөн кийин хозяиным келди. Кана атам dedi. Жок, ушинтип келген жок. Мындай эле тааныш кызым, Нурзат же, сиздин жолдошуңуз бир кыз менен отурган деди. Фучика паркта отурган деди. Анан биз 2 кыз болуп Фучика паркка бардык. Ой, бардык да. Котур, сиз азыр калчылдап калдыңыз, уккандан кийин кайра калчылдайт экенсиз да. Анан кой антпеңиз деп алып, экөө менен барып Фучика парктан таппай калдык. Анан айланып келсек, Интергелпо магазинден толгон токой алып алыптыр. Бизге алып бербеген нерсени ошого алып алганда, жанында кызы бар. Анан мен алгыз, бак күйөөмдү чаппастан барып эле алгызды чаап салдым. Чапсам эле ал отуруп калды. Сен деген айткан, бул баланын деген башы бош экен, аялым жок деп айткан. Сен деген ким болосуң деди. Мен аял болом, мына 3 ичимдеги менен 3-өө. Сен эмнеге мынтип бузуп атасың дедим. Десем, жок, мен бузган жокмун, бул бала келип алып, мен бойдокмун, барар жерим жок, көрө турган күнүм жок деп, ал аялга айтып коюптур. Мен просто ал аялды чаап, эме кылышсам, ал аял ыйлабыйды. Жолдошум кетип калып атпайбы? Ал кыз кандай экен, сиз байкап? Ал кыз бошоп кетти, мен ыйлабыйды. Мен андай эметкен жерим жок, буза турган жерим жок. Ал деген бала бойдок экен. Сен жөн жерден эле эме кылып атасың деп. Анан кетип калды. Андан кийин кайнагам келди, ушунда Фучика паркка барыңыз десем, машинасы менен текеренип барып, мен таппай келдим деди. Кайненеме чалсам кайненем айтты, балаңыз жок, ушундай кетип калды, монча күн болду, 4 күн болду деп эметсем, айтты, сен эми 2 бала турат, ала турган эрлер алып алат, субай салтаң эми эрге тийип ал, баламды издебе деди. Субай салта деген ошондо эмне экен, эмне сөз? Бойдоксуң, эми бойдок
бар башка жерге тийип алсаң болот деди да. Жакшы көрдүм. Мейли мен канчалык баягы азап тосоону чыдадым, бирок азыр чыдай албай калдым да. Анын үстүнө мен ушуну менен жашагандан баштап оорудан ооруну таба бердим да. Азыр дагы мен айтсам азыр ишенбейсиңер. Эжем келди. Эжем келип 4 саат жүрдүк да. Эмгидечи. Врачтарда. Бирок буну кылгандары мен. Мисалы мен бирөөлөрдүн үйүн актап келем да. Актап келсем да сен танып келдиң дейт. Тияка чыксаң да сен өзүнүкү билинбейт. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.